Мен молда емесмін, ақсақал. Мен комсомолмын. Азыркы убакта каттандыргандарды мугалим дешет. Мени комсомол мугалимдикке дайындап бала окутун деп жиберди. Мектепти силердин жардамыңар менен тээдөөдө ээн турган жаман тамды оңдоп ачалы деген такилип бар. Кандай дейсиңер? Акылыңарды айткыла. Силер балдарды окутууга каршысыңарбы? Кеңеш өкмөтүнүн бала окутун деп мөрүн баскан ушу кагазына каршы чыгасыңарбы? Кана, кеңеш өкмөтүнүн мыйзамына ким каршы? Ким? Силер кандай дейсиңер? Биз өмүр бою эзилип, тепсенде болуп калган элбиз. Өкмөт бизди эми көз ачылсын деп, каттанып билимге жетишсин деп жатат. Мына ошондуктан балдарыбызды окутушубуз керек. Мен силердин балдарга арип, сөз, сан жазууну үйрөтөм. Өзүм эмнени билсем, ошону окутам. Билип койгула. Азыр башка заман келди. Биздин балдар билимдүү болуп, башкача жашаш керек. Ал кез, алыс эмес. Сен ага ишенбе, менин таятам андай эмес. Таятам булардай куу эмес. Ошон үчүн булар күлө беришет. Ал экөөбүздү мектепке алып барат. Сен мектеп каерде экенин али билбейсиң да. Кел экөөбүздү бүс алып көрүп көрөбүз. Анан дагы мен сага ак кемени көрсөтөм. Орозгулова, кечиресиз, сиздин дүрбүңүздү сурабай алып алдым. Мен таятамдын жомогу көп. Кайгылуусу дагы, коркунучусу дагы бар. Баарынан жакшы көргөнүм бул мүйүздү буг эненин жомогу. Көлдүктөрдүн ар бири билиш керек дейт таятам. Билбегени күнөөгө батат. Таятам жомогу мейли чын болгон дейт. Илгери болгон экен да. Биз баарыбыз ошол мүйүздү буг эненин балдары турбайбызбы? Акеме. 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 Акеме! Акеме! Дос кыйынчылыкта билинет дешет. Менимче бактылуу кезинде да билинет. Чыңгыз Айтматов. Сени тааныгандар жашап жатканда сен тирүүсүң. Чыңгыз Айтматов. Адамга эң кыйыны бул күн сайын адам болуш. Чыңгыз Айтматов. Сүйдөн аалам жаралган, сүйүнүн өзү түбөлүк. Чыңгыз Айтматов. Смысл существования человека – самосовершенствование духа своего. Выше этого нет цели в мире. В этом красота разумного бытия. Изо дня в день все выше восходить по нескончаемым ступеням к сияющему совершенству духа. Тяжелее всего человеку быть человеком изо дня в день. Это высказывание великого человека, писателя нашего современника Чингиза Айтматова.